Кумурска менен ийнелик. Жаныбарлардын эмгекчили менен күчтүүсү кумурска болот. Анткени ал жайды жайлата кыштын камын көрүп эмгектенет. Андан дагы өзүнөн 2 эсе чоң нерселерди көтөрүп кете алат. Бир күнү кумурска адаттагыдай эле жүк көтөрүп келе жатса, алдынан ийнелик чыгып калат да кумурскага кайрылат. Кумурска: «Эмне мынча жаныңды кыйнап иштейсиң? Андан көрө мендей болуп убактыңды эс алып өткөрбөйсүңбү?» дегенде кумурска: «Ийнелик, менин иштеп эмгектенгеним кышка кам көргөнүм. Андан көрө сен да кышка даярдан. Кышында сен эмне жейсиң?» десе, ийнелик кесир сүйлөп: «Мен кышында ийнеме кирип кетем дагы жазга чейин уктайм. Мага кышында тамактын кереги жок» деп айтканда, кумурска: «Ийнелик, мага тоскоол болбоганда, кыш келгенде көрөбүз. Сага тамактын кереги жок болгонун. Менин жолумду тоспо, ишимен алагды кылба» деп өзүнүн чоң чөптүн тамырын сүйрөп жолуна түшөт. Ийнелик күлүп: «Кумурска, ийрелеңдеп иш кылбай, мени менен ойносоң болмок. Жанымда эч ким жок, эринип жаттым эле. Мейли, мен эми өзүмө башка дос издейин» деп кумурсканы узата карап калат. Кумурска ийнеликтин айткан кебине кулак салбай, иши менен алек болуп, ал жерден кетип калат. Убакыт учкан куштай өтүп, тез эле айлана ак карга жаманып, кыш келет. Кумурска жылуу үйүндө жайында жыйнаган тамагын жеп, чыргап жашап жатканда бир күнү эшиги тыкылдайт. Эшигин ачса, баягы ийнелик үшүп, курсак ачып келген болот. Кумурска эшикти ачканда эле ийнелик жалдырап: «Кумурска, үйүң жылуу экен, кичине жылынып алайынчы? Эшик катуу суук болуп, абдан үшүп жатам» дейт. Кумурска макул болуп, ийнеликти үйүнө киргизет. Кичине жылынгандан кийин ийнелик: «Кумурска, мага тамак берчи, абдан курсагым ачты» деп суранат. Кумурска бул сөздү укканда: «Билесиңби, баягыда мен сага кышка даярдан дегенимде сен мага тамактын кереги жок, мен кыштата уктап эле чыгам деп болбой койгонуңду». Ийнелик жер карап уялып: «Эми жай келгенде мен сенде болуп иштеп, кышка катуу даярданам» деп сөз берет. Кумурска бул айткан сөзүнө ишенип, кыштата ийнеликти үйүнө жаткызып, тамак берип багып чыгат да, жай келгенде ийнелик айтат: «Мына, биз күткөн жай келди. Эми иштеп, кышка даярдан. Кыштын камын азыртадан көр» десе, жалкоо ийнелик дагы иштегенден качып, жайлата бош жүрөт. Кайра кыш келгенде ийнелик катуу сууктан үшүп, 6 айласы кеткенде кайра эле кумурсканын үйүнө келет, жардам сурап. Кумурска бул жолу эшигин ачып: «Сен эмне? Быйыл дагы менин тапкан ташыганым менен кыштан чыккың келип жатабы? Мага сендей жалкоо жаныбардын кереги жок» деп үйүнө киргизбей коет. Ошентип жалкоолуктун айынан ийнелик кайда бараарын билбей, кышында суукка тоңуп калат. Ал эми эмгекчил кумурска кыштан аман-эсен чыгып, көп жыл өмүр сүргөн экен. Мына, достор, жалкоолук деген бул адамдардын эң жаман сапаты. Андыктан бардыгыбыз эмгекчил болгонго үйрөнөлү.